Саламатсыңарбы менен окууга дилгир окуучуларым? Рахмат окуучулар. Орундуктардан орун алган соң бүгүн кайсы сабагыбызды баштап жатабыз? Математика илимдер алдыңардагы тажыңарды башыбызга кийели дагы. Анда эмесе, силер өз тобуңар менен тааныштыңарбы? Биздин биринчи топлар эсепчилер, ал эми биздин экинчи тобубуз сүрөтчүлөр тобу. Үчүнчү тобубуз биздин тапкычтар, биздин акыркы тобубуз биздин шыктуулар тобу. Демек, ар бир тобубуз өзүнө жараша тапшырмалары бар. Демек, силер бардыгынан активдүү болосуңар деген үмүттөмүн. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды жакшы маанай менен баштап алайлы. Анда биздин сүрөтүбүздү көрүп атасыңарбы балдар? Көрүп атабыз. Эмнелерди көрүп атасыңар? Шарлар, үйлөр жана булуттар. Демек, болушунча бул шарлар каяка учканга аракеттенишет? Бийиктикке, асманга, бийиктикке. Демек, силердин дайыма бийик болушуңарды каалайм. Жана силерге бул жерде биздин математиканын падышалары бизге каалоо жазып жибериптир. Классташтарыңа арнап койчу, Нагима. Курбу достор, классташтар, каалоо айтам, уксаңар. Сабагыбыз мыкты болсун, куржунубуз билимге толсун. Эсепчилер тобундагы Имран чыгып, дагы биздин падышаларыбыз кандай каалоо тилек жазды экен? Аны окуп койсун, Бүгүн бизде математика илимдердин падышасы кана достор келгиле, көңүлдөрдү буралы, келечекти биргеликте куралы. Улуу математиктерибиздин сөздөрү, каалоолору жактыбы силерге? Жакты. Анда бизде сөзсүз эмне болуш керек класста? Сакталуучу алтын эрежелер, Алтын эрежелерди азыр эсепчилер, шыктуулар, тапкычтар, сүрөтчүлөр топтолуп алып, сонун бирден алтын эреже түзөсүңөр. Кана балдар, оюбузду топтоп, алтын эреже жаратып алдыкпы? Анда ар командадан бирден окуучу чыгып, биздин булуттарга жабыштырып, биздин алтын эрежебизди бийиктикке алып жөнөсүн, Кана Алина, кандай эрежелер айтылыптыр, окуп койчу. Эжекенин сөзүн бөлбөө керек, убакытты туура пайдалануу. Азамат, шыктуулар тобунун эреже, кандай эреже кабыл алды экен? Айдынай окуп койсун. Бирөөнүн сөзүн бөлбөйбүз, эжекеге каяша сүйлөбөйбүз, сабакка активдүү катышабыз, корозой кыйкырбайбыз. Ой, Азамат, анда эмесе окуучуларым, кийинки биздин өтүлгөн теманы кайталап алайлы. Биз бир сыйра математика кемесине түшүп алайлы. Бул жерде биздин нелерибиз илинип турат? Баалоо критерийлерибиз илинип турат, София окуп койчу биздин. Бүгүн кандай иш аракеттер жасасак бааланат экенбиз? Үй тапшырмага жооп бере алса, Эң сонун. Сабакка активдүү катыша алса. Сабакка активдүү катыша алсак. Кийинки иш аракетибизде биздин Ихсан окуп койчу. Дагы эмне жасашыбыз керек экен? Өз оюн эрки жана жеткиликтүү айта алса. Өз оюн жеткиликтүү жана маанилүү кылып айта алса. Анда силердин ар бир ушул активдүүлүгүңөргө биздин мындай сонун жылмайып турган үч бурчтуктарыбыз менен бааланасыңар балдар. Бул күлүп тургандар, демек силер мыктысыңар дегендер, Булардын бар. Ал эми дагы силер өнүгүшүңөр керек, изденишиңер керек деген үч бурчтугубуз. Булар менен ар бир иш аракетиңерде бааланып турасыңар. Аракеттенели анда.
күлүп турган үч бурчтуктарды алганга аракеттенели. Анда өтүлгөн теманы кайталап баштайлы. Силерге тапшырмаларды түзүп келген. Алар булар кандай даярдыкта экенин не кылат экен? Бийиктиктеги окумуштууларыбызга жеткизип барышат экен, Үч бурчтуктун формуласын, периметрдин формуласын билесиңерби? Периметр кайсы тамга менен белгиленет эле? П. Азамат отурабыз. Балдар, бүгүнкү сабакка кирүүңөр, тажыңар, бардыгы силерге кайсы фигураны элестетип атат? Азаматтар, үч бурчтук. Бүгүн биздин темабыз анда эмне деп ойлойсуңар? Үч бурчтук. Эмне үчүн биринчи периметри деп айтып атат балдар? Биз мурун жактарын берип койсо биз эмнени эсептечү элек? Периметрин. Азыр эмнени берип коет деп ойлойсуңар? Биринчи периметрин берип коет. Анын жардамында биз эмнени соруп чыгышыбыз керек? Жактарын. Үч бурчтуктун канча жагы бар? 3. Жана дагы эмнелерге? Бурчтарга, жана дагы кырларга. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты балдар эң негизи, демек үч бурчтуктун периметри жана жактары менен эмне болот экенбиз? Тааныш болобуз. Аларга берилген ар кандай мисал маселелерди чечкенге үйрөнөбүз. Биздин жооп берген окуучуларыбызды белгилей кетейли, баалай кетейли, булардын упайларын не кылайлы? Берейли. Балдар, сабагыбыз кызыктуу эле болуп жатабы? Чарчабадыкпы? Анда бүгүнкү темабыз биргеликте 539 номерде түш биргеликте не кылабыз? Чечимине ээ болобуз, балдар. Балдар, бизде 540 маселеде биз дайыма жаз бийлер менен эмнелерибизди, огороддорубузду эмне кыла баштайбыз? Космолор менен косушубуз керек. Себеби эккен эгиндерибизде эмне кылат? Каалагандай жандыктар чачып кетет, бузуп кетет, Ошондой эле бизге 57,1 сантиметрге ээ болгон сетка берилди. Андагы огородубузга жеткизишибиз керек. Түшүнүктүүбү? Жеткизишибиз керек. Анда биз маселени түзө баштайлы. Математикада эмне деп түшүнөбүз аны? Бардыгынын суммасы. Ошол эмнени табабыз? Периметрин табабыз, балдар. Балдар, карагыла. Демек биз биринчи жак, экинчи жак, үчүнчү жак деп алдык, а бизге жактарын бекитип берет, Эми маселени окуп атабыз. Экинчи жагы биринчи жагынан. Экинчи жагы биринчи жагынан. Биринчи жагын эмне дейбиз? Ой, азаматтар, бизге бекинип келип атат. Демек, X. Кана балдар, периметрин табуу формуласын ким жазып коет? Ким жазып коет? Кана балдар, анда биз түзүп алдык берилишин. Бизге керектүү болгон эмнени? Формуланы дагы аныктап алдык. Анда кана кайсы группа тез жана ыкчам жыйынтыкка жетет экен? Кана теңдемелерди түзө баштайлы. Жана бизге белгисиз болгон X-ти эмне кылышыбыз керек? Табабыз. Баштагыла. Кол көтөрөлчү. Жооп чыгара алдык дегендер.
Ой азаматтар. Demek biz 3-cü jagын taap aldık ha balдар. Demek 1-ci jagı kança eken? X kança çıktı? Ağa 0,5'ti koşkandaçı. Bular жыйынтыкка жете алышты. Жана огородубузду эмне кыла алдык? Тооктордон биздин даныбызды уурдагандардан эмне кылдык? Коргоп алдыкпы? Коргоп алдык. Биздин азыркы эсепчилер, шыктуулар, тапкычтар, сүрөтчүлөргө багытталган биздин тапшырмаларыбыз бар. Анда балдар биздин бүгүнкү билимибизди эмне кылуучу таразалай турган эң акыркы баскычыбыз биздин бышыктоо бөлүгү. Түрдүү жактуу үч бурчтукка мисал келтирсеңер. Койчу. Мисалы А жагы 10, Б жагы 8, В жагы 5. Ой азам. Тең жактуу үч бурчтуктун периметрин табууга формула түз. Бардык жагы бирдей болуп калса ал мисалы бир жагы 5, кийинки жагы 5, үч жагы тең 5 болсо, ал бирдей болот. Балдар, анда бүгүнкү сабак жактыбы? Өзүбүздүн билим куржунубузду толтуруп алдыкпы? Ооба. Анда эмесе алдыңардагы баалоолор силерге укпай, сөзсүз алар менен бааландыңар, ким кандай катышты, аны өзүңөр дагы салмактап турдуңар. Билимибизге келип стикерге каалоо жана эмнелерди түшүндүңөр жазып жабыштырасыңар. Балдар, силердин сөзсүз кайрылууңарды окуп, кийинки сабакта дагы түшүнбөгөн нерселер болсо, аны сөзсүз түшүнүүгө аракет кылабыз, балдар. Аны эске алабыз. Аны эмесе үйгө тапшырма, үйүңөргө барып, үч бурчтук кайсы жерде көрүнүп турат, кайсы предметтер үч бурчтуктардан турат, ошолорду жазып келесиңер. Аны эмесе саламатта баргыла балдар.